Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Париж 2024. Садыр Жапаров Олимпиадага бара турчу спортчуларга тууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 июлда алдыда боло турган 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына лицензия жеңип алган спортчулар менен жолугушуп, Кыргызстандын курама командасынын капитаны Акжол Махмудовго мамлекеттик тууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мамлекет башчысы олимпиадачылардын алдында сүйлөп жатып, Олимпиада бул дүйнөлүк масштабтагы иш-чара экенин, дүйнөлүк спорт тарыхында абдан маанилүү орунду ээлерин белгиледи. Бүгүн бул жерде 3 жылдан бери кайрат күчүн жыйып, талап кылынган тартипти катуу сактап, өжөрлөнүү машыгып, акыры Кыргызстандын намысын коргоо укугуна ээ болгондор чогулуп отурушат. Деги эле соңку жылдары өлкөбүздө спорт жаатында күчтүү жаш муун өсүп келатат. Биздин спортчуларыбыздын келечеги али алдыда, деди Жапаров. Садыр Жапаров өз сөзүндө олимпиадалык алтын үчүн күрөш өтө курч болоорун, бирок биздин спортчуларыбыз кандай гана кыйын таймаштар болбосун, тайсалдап калбаарын баса белгилеп өттү. Тескерисинче, мындай кыл чайнашкан учурлар спортчуларыбызды чыйралтып, ого бетер күчтүү, ого бетер намыстуу, ого бетер ишенимдүү кылып келген. Айкөл Манас баштаган бабаларыбыздын көк жалдыгын, көздөгөнүнө жете билген өжөрлүгүн Париждеги Олимпиада оюндарында көрсөтөсүңөр деп ишенем. Силер 7 миллион кыргызстандыктын ой санасында турасыңар. Силерди 100 миңдеген мекендештериңер жеңиш менен күтөт деп мамлекет башчысы олимпиадачыларга дем күч жана жеңишке болгон бекем эрк каалады. Иш-чаранын аягында Садыр Жапаров улуттук курама команданын капитаны атактуу балбан Акжол Махмудовго Кыргызстандын мамлекеттик желегин тапшырды. Оштогу айылда сел суулары үйдүн королорун каптады. Ош облустунун Кара-Кулжа районунун Сайтал айылында бүгүн 21 июлда сел жүрүп, сел суулары үйлөрдүн королорун каптады. Бул тууралуу Супер KG порталына окурман билдирди. Анын айтымында бүгүн түштөн кийин жаап өткөн жаанын кесепетинен сел жүргөн. Сел суулары королорго чейин каптап кирген. Орусияда 2 мигрант мамлекеттик думанын депутатын сабап салышты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Михаил Матвеевдин өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча сот 16 жаштагы өспүрүмдү, ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын камакка алды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалар жазышты. Тергөө учурунда өспүрүм күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ал депутатты өлтүрүү ниети жок экенин билдирген. Бул иш боюнча кармалган Тажикстандын 19 жаштагы жараны Накрус Бахиридовго орус паспорты бар. Ал эми Матвеевди өлтүрүү ниети болбогонун белгилеп, анын өмүрүнө кол салууга катышканын жарым-жартылай мойнуна алды. Буга чейин Бахиров 3 жолу кылмыш иштер боюнча айыпталуучу болуп, бирок тараптардын жарашуусунан улам жоопкерчиликтен бошотулган. Окуя өзү 18 июль күнү кечинде болгон. Депутат Матвеев жана анын айдоочусу Самарада Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары менен 16 жаштагы өспүрүмдүн коомдук тартипти бузганын токтотууга аракет кылышкан, бирок натыйжада алар катуу сабалган. Матвеевдин баш териси сыйрылып, ал эми айдоочусунун жака сөөгү сынган. Ташкентте элди суктандырган кыргыз айыл ачылды. 19 июлда Ташкент шаарындагы Голубые куполо сейил багында Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн алкагында кыргыз айыл ачылды. Бул тууралуу Маданият министрлиги маалымдады. Анда кыргыз боз үйлөрү тегилип, улуттук аспаптар, кол өнөрчүлүк, зергер буюмдары жана улуттук кийим-кечелер орун алды. Кала тургундарын суктандырган кыргыз айылы 2 күн бою туруп, кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн тааныштырат. Айылга Өзбекстандын Маданият министринин биринчи орун басары Авозхон Тажиханов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баш багып, анда орун алган көргөзмө менен таанышып чыгышкан. Кыргыз-Өзбек заводунан чыккан автоунаалар канчадан сатылат? Баалар. Кыргыз-Өзбек автозаводунан темир толпар алгысы келгендер үчүн жеңилдетилген автокредит долбоору башталды. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык насыялар мамлекеттик элдик банк жана Айыл банк тарабынан 8% жылдык үстөгү 20% минималдуу баштапкы төлөмү менен берилет. Заводдон чыгарылган автоунаалардын басы Chevrolet Cobalt
1.057.300 сом. Chevrolet Onix 1.361.200 сом. Chevrolet Tracker 1.667.800 сом. Damas минибусу 736.400 сом. Labo Microveni 740.400 сом. Экономика министрлиги Тулпар мотор заводунун ишке кириши Кыргызстандын автомобиль өнөр жайын өнүктүрүүнүн жаңы этабы болгонун белгиледи. Долбоордун алкагында 1000 жумушчу орду түзүлүп, жалпы инвестициянын көлөмү $50 миллион жакын болот. Долбоор 3 этап менен ишке ашат. Эске салсак, Чүй облустун Москва районунда жайгашкан Кыргыз-Өзбек заводунун расмий ачылышы 18 июлда болуп, ага президент Садыр Жапаров менен Өзбекстан башчысы Шавкат Мирзиёев онлайн катышкан. Израиль Йеменге массалык чабуул жасады. Израиль Йемендин Ходейда портуна абадан сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Аба чабуулу Тель-Авивде хуситтердин очкутсуз учуучу аппараттарынын чабуулунан бир күн өткөндөн кийин жасалды. Йемендин хуситтер менен байланышы бар. Ал Масирах телеканалынын маалыматына караганда, Йемендин жээгиндеги Ходейда шаарына бир нече аба соккулары жасалды. Маалыматка ылайык, аба соккусу Ходейдадагы мунай сактоочу жайларга жана электр станцияларына жасалган. Андан адамдар каза болуп, айрымдары жарата болгон, бирок так саны айтылган эмес. Америка Кошмо Штаттары менен Британия Йемендеги хуситтердин Кызыл деңиздеги чабуулдарына жооп беретинде бир нече айдан бери абадан соккурууда. Бирок аскердик өнөктүк Йемендик топтун чабуулдарын токтото алган жок. Булак Суперкежи.